угулуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын кечээ, бүгүн, эртең саясий ачык талкуусу менен улантат. Микрофондо Мереш Козлакунова. Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов. Токон Болотбекович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сиздин профессионал чекист экениңизди абдан жакшы билем. Ошондуктан суроого ачык, так жооп беришиңизди каалайм. Анткени профессионал чекисттер менен көпчүлүк учурда маектешкенде мындай суроодон четтеп кетишчү эле да, ошону эскертким келет. Өткөн апта соңунан бери сиздин ысымыңыз ошо массалык маалымат каражаттарында, социалдык түйүндөрдөн түшпөй көбүрөөк айтылып жазыла баштады да. Буга мына жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан сизди омбудсменге талапкер катары көрсөтүлүшү болду окшойт. Коомчулуктун азыр пикирлерин окуп угуп жатсаңыз керек. Кандай кабыл алып жатасыз? Эми ошол мен кайрылганда арыз менен ушул өзүмдү талапкерлигими акыйкатчылыкка көрсөткөндө ошол фракция, СДПК фракциясы мени колдоого алып, анан тиешелүү чечим чыгарып, колдоо чечим чыгарышты. Мен муну үчүн аларга ыраазычылыгымды билдирет элем. Эми албетте ушунча чоң, эң бир чоң фракциялардын бири Кыргыз парламентте СДПК фракциясы. Анан ошонча почти 3/1 бөлүгү да. Анан ушулар 4/1 бөлүгү, анан даже жетпей анча мынча. Ошолор колдоп атса, анан албетте ыраазычылык эле. Сиз үчүн күтүүсүз болдубу же буга чейин мындай кеңешип, таңашып, пикириңизди сурашты беле? Эми ачыгын айтканда мындай өтө деле кеңешти деп айта албайм да. Бирок кандайдыр мен да бир сөз кылгам, айрым алар СДПК фракциянын депутаттары деле сөз кылган, ошол ой пикир алмашуу болгузду деп айтсам жаңылбаймын го. Айтыңызчы, мисалы омбудсмен тууралуу мыйзамда баягы 65 жашка чейинки жаран деген чектөө бар экен да. Сиз бул куракка чыгарыңызга аз калды окшойт. Анан жашыңызды эске салган мындай билдирүүлөрдү кандай кабыл алып атасыз? Жок, эми мындай жашты, мындай кыргызда айтып коет го, пайгамбар жашы деп кубанып отурам. Анан ал жерде айрымдары мыйзамды толук окуган эмес го. Себеби ал жерде жазылуу да, шайлоого өзүнүн кандидатурасын сунуштаган ушул 35-тен 65 деп көрсөткөн. 65-тен кийин сунуштаганга болбойт. Себеби 65-те мисалы шайланып калсаң, уже 70-те кызматыңды тапшырышың керек. Анан ошон үчүн мага да 3 ай бар запасым. Ошон үчүн декабрга чейин убакыт бар экен деп, анан 65-ке декабрда толом. Ошон үчүн мыйзам чегинде бул жерде мыйзамдын бир дагы тамгасы бузулган жок. Эгерде сиз шайланып кала турган болсоңуз, 70-ке чейин да иштеп берүүгө даяр экенсиз дандай? Эми ден соолук берсе, албетте иштеп бергенге даярмын, бирок мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде кайсы бир жаран өзгөчө жаш, жаш муундардын арасынан бирөө чыгып бир жакшы программаны берсе, ушул акыйкаттын жумушу боюнча реформалар, мен билбеген, менин түшүмө кирбеген, менин түшүнүгүмдө жок бир жакшы бир багыттарды көрсөтсө, мен ошол арызымды жазып, ошого өткөрүп берген аракеттенем. Ал 5 жыл күтпөй эле. Айтыңызчы, Токон Болотбекович, мисалы сизди өмүр бою мамлекеттик болгондо дагы жогорку кызматтарда иштеп келди. Бир да күн бош калган жок. Бул кызмат жагынан келгенде абдан жолдуу, анан бактылуу адам экен деп дагы айрым парламентарийлер тамашачыны аралаша айтып атышты окшойт. Анан ушундай ой келдиби? Мүмкүн менин деле жашым өзүңүз айткандай пайгамбар жашынан өтүп калды, эми жаштар келсин дегенде ойлор келген жокпу? Эми кечирип коюңуз, бир аз оодон болсо. Жок, бул жакшы суроо. Эми менин автобиографиямды толук окугандар эле ушул күнүгө эле ушул тынбай 65 жашка чейин демалышы жок иштеп келди деп ойлойт. Мен ортодо жумушсуз, мисалы
10 жылкы революцияга чейин бир эч ким эстебейт. Мен 7-8 ай жумушсуз жүргөм ошондо. Апрелге чейин тетиги 2009 жылы күзүндө эле сентябрларында эле уже жумушсуз калгам мен. Эми ал аз эле экен да, бир жылга Андан кийин деле өкмөттөн түшкөндөн эле 1 жыл жүрбөдүм жумушсуз. Дагы бир шайлоого кетердин алдында эле 2 жыл жүрдүм жумушсуз. Баягы просто эми айрымдар үчүн 1 жыл, 2 жыл баягы күн эмес экен да. Мезгили убакыт эмес экен, мен үчүн 5 мүнөттө чоң убакыт да. Ошон үчүн бул жагы. Анан мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Кандай болбосун, дагы бир жолу мен ошол жумуштарга барып атканда деле өзүңөр билесиңер, мен арыз жазган эмесмин. Мен мына биринчи жолу арыз жазып омбудсменге баратым деп СДПК фракциясына кайрылдым. А буга чейин тартуу ошондой болчу, мамлекеттик кызматта айырмасы омбудсменден сени сунуштап дайындап коет, сен барып иштешиң керек. Адатта буга чейин акыйкатчылыкка көрсөткөн талапкерге сөзсүз түрдө мындай президенттин симпатиясы болуш керек эле. Муну ошол эле парламентарийлер, жарандык коом танбайт, анткени президентке жаккан адам акыйкатчы болчу эле да. Анан айрымдар сизди баягы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда ал кишинин кеңешчиси дагы болуп калды эле, таасири бар деп ошол жагын дагы эске салып кыйтып айтып атышат. Сиз андай пикирлерге кандай жооп бересиз? Мен ал туура, Сооронбай Шариповичти илгертен бери билем. Илгери мен улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилеринин бири болгондон кийин албетте парламентте депутат болуп жүрдү, министр болуп жүрдү. Ошондуктан бул киши менен көп эле ошо парламентте бирге отурдум, көп эле ошол өкмөттүн жыйындарында бирге болуп калдым. Ой пикирлер алмашуу, кандайдыр бир кайсы бир министрликтер мыйзамды сунуштаганда албетте айрым министрликтер менен макулдашы керек болот экен, жолугушу керек болот экен, талкуулаш керек болот экен. Албетте ошондон бери билчимин да, көптөн бери. Анан кийин өкмөткө келгенде эле бул киши өзү чакырып келип жардам бер деп айрым бул өзгөчө чек ара коопсуздук маселелер боюнча бул кишиге колдон келишинче жардамды берип жүрдүм. Анан омбудсмен боюнча чынын эле айтканда бул иш экөөбүздүн ортобузда буга чейин сөз болгон эмес. Башка маселелер боюнча болду. Элдин достугун бекемдөө боюнча, ассамблеянын жумушу боюнча, айрым кичинекей тышкы саясат боюнча, мыйзам, уюшулган кылмыш, коррупция, терроризм, экстремизм жөнүндө сөздөр көп эле болду. Эми жашырган мен эмне? Ассамблеянын жетекчиси болгондо жетекчилер менен жолугат экенсиң. Омбудсмен боюнча сөз болгон эмес. Журналист катары менин эсимде 2015 жылдары ушул акыйкатчылыкка талапкерлердин саны бир 50-гө чамалап барганда, анан коомчулукта ой жаралган, эмнегедир бул акыйкатчы болуш же ушул кызмат абдан майлуу сүттүүбү, эмнеге эле баары ашыгышат болду экен депчи. Азыр деле талапкерлердин саны ага жетпесе дагы бар. Анан эмнеси менен сизди ушу акыйкатчылык тартып турат? Макул, КСДП фракциясы көрсөтүп атат, бирок сиздин өзүңүздүн каалооңуз болбосо, жок мен каршымын деп коет элеңиз да. Жок, бул жерде үчүн мен буга баягы СДПК фракциясына кайрылдым да. Себеби мен ачык айтып берейин, ачык сөз болгондон. Ушул ассамблеяда иштеп атып, ушул улуттар аралык биримдик, дин аралык биримдик, жалпы өлкөдөгү стабилдүүлүк маселелери өтө көйгөйлүү маселелер да. Ушулар биринчи иретте турду. Анан ушуларды чечип атканда сөзсүз турда жанагы адамдын укугу бузулгандары менен көп фактылар менен кезиктим да. Анан салыштырып көрсөм, анан ойлодум, ушул ассамблея менен ушул акыйкатчынын баягы функциясы айрым учурларда мындай кесилишет экен да. Бирин-бирин толуктап, даже бирин-бирине колдоп, жардам бериши мүмкүнчүлүктөр бар экен да көп. Ошону байкап калдым. Бул биринчи факты болду. Экинчи факт, өзүм илгери улуттук коопсуздук кызматында заместитель орун басары болуп иштеп жүргөндө, өзүңөр билесиңер, бир 2000-жылы омбудсмен болуп Турсунбай Бакир уулу иштеген. А киши өзү энергичный, грамотный болуп, бир топ мыйзамдарды алдыга чыкканда, анан ошондогу киши президентке кайрылып,
ошол кезекте. Анан ушул мыйзам жөнүндө демилге көтөргөн, анан биз да укук коргооргандар тапшырма алганбыз. Анан даже тапшыра алмак турбай ошол жумушчу топтун мүчөсү да болуп калганмын да, мен ак үйдүн алдында жумушчу топко эксперт катары. Анан ошондо биз иштеп жазып ой пикирибизди жазганбыз. Ошондуктан баягы 2002 жылкы жана кабыл албады акыйкат жөнүндө мыйзам. Ошого да кичине анча мынча болсо да кичине тиешем бар да. Ошолорду карап, ошолордун өткөнүн эмнеси өттү, эмнеси кабыл алынды, эмнеси четке кагылды, парламент кайсыга сын пикир айтты, биринчи президент эмнени колдоп, кайсы жагын колдогон жок, ошолор эсте калды да. Мына ошолорду ойлоп туруп, анан өзүм ойлодум, ушул жерде ушул фактылар өзгөчө адам укугун коргоо боюнча ушул жерден бир топ бир жакшы баягы мындайча айтканда акыйкаттын аппаратынын жумушун жаңыдан жандандырып, мындай бир жогору бир эки тап баскыч тепкичке өйдө көтөрсөмү деген ой болду. Бирок ошол эле учурда сизди баягы жалаң мындай жазалоочу түзүмдөрдө башкарып ошол жакта иштеп келди. Анан жарандын укугун кантип коргойт болду экен, делге эле адам укугу жөнүндө канчалык мындай түшүнүгү, маалыматы бар болду экен деп сындагандар дагы жок эмес да? Бул эми баягы кичине маалыматы жок. Мисалы баарыбыз азыр адам укугу дегенде оондун астындагы адам укугу комиссияны эстейбиз. Европадагы эл аралык комиссияны эстейбиз. Эми ошолордун санын карап көрсөңөр, оондун мүчөсү болгон, негизи ошол да биринчи мындайча эң жогору баскычта турган адам укугу боюнча. Ошондо 15 сотта мындай мүчө шайланган. Ошонун 99% бул мурдагы атайын прокурорлор, соттор, укук коргоо органдын жетекчилери да. Же атайын бир кайсы мисалы Балкан, Югославия окуялар боюнча атайын тергөөлүктө группаларга кирген. Арасында юрист правоведтер, айрым эл аралык мыйзамдуулук боюнча дипломаттар, жалаң ушундайлар. Бөлөк адам ал жерде жок, шайланбайт аяка. Ошондой талабы бар. Европада деле ушундай. Арасында бөлөк багы укук органдары менен байланышы жок адам шайланбайт. Талап ошондой да ал жерден. Анан эми коңшу мамлекеттерди деле алалык. Эми Европа, ООН, Американы айтпай эле коеюн аяка. Мен мына Казакстан деле алалык. Алардын укук коргоочусу бул киши МВДнин мурда жетекчилеринин бири. Кийин баягы эми болгон тышкы иштер министринин орун басары, таможня кызматынын жетекчиси болгон. Или Россияны алалы, азыркы шайланган Москалькова Айымды. Бул Айым Россиянын МВДсинин генералы бул дагы бул киши. Ошондо эле Өзбекстан, Тажикстан, башка мамлекеттердин баарында бүт укук коргоо органдарга байланышы барлар. Сиз жогоруда айтып өттүңүз да, эгерде мен акыйкатчы болуп калсам, анан жаштардын арасында ушунчалык күчтүүлөр болсо, мүмкүн ордумду бошотуп берүүгө даярмын депчи. Мүмкүн азыр мен талапкермин деп аткандардын арасында деле бир тобу жаштар экен, бирок ойлонуп туруп, алардын программасын карап көрүп, баш тартып коюшуңуз мүмкүнбү же аягына чейин барасызбы? Ушул жөнүндө да ойлонуп көрдүңүзбү? Мен жанагы жарыяланган, таратылган программаларды көрдүм. Ал жерден көрөлгөн жокмун, 1-2 барак, 5-6 барак кылып жазып беришиптир. Ал жерде мындай башка талапкерлердин дараметинде байкалат атасыз. Ошол жерде мындай баягы мен таң калып, бул аябай эл билбеген, эл издеп жүргөн ошол багытты, ошолорду фактыларды көргөзүп, негизи ушундай реформа барса болот деп мен көрө алган жокмун да. Жакшы экен реформалары, грамотный, мындай маселени чечкенге багытталган, бирок өтө чечкиндүү түрдө мындай алдыга сүрүп жылдырып кетет деп айта албайм. Меники деле булардыкына окшош, айырмабыз жок болуп калды. Жаш куракты жазган менен кары мен жазган окшош эле. Сиздин программаңызды айырмаланат бекен анда? Айырмасы бар, албетте. Мен үчөөнүкүн окудум, үчөөнүн айырмасы мындай көп эле. Негизи фактылар бир, бирок чечүү жолдору деле окшош, фактылар деле окшош, айрым мындай эмелери деле окшош да негизи. Мындай өзгөчө жок. Бир-эки өзгөчөнү мен өзүм кийирдим, эми аны азыр айтпай эле турайын. Комитет менен парламентке сактап.
Макул, аны сыр кылып турсаңыз, анда аны дагы убагында таанышат болуш керек коомчулук. Угармандын эсине салып өтөйүн, кечээ, бүгүн, эртең саясат тууралуу ачык талкуубуздун мейманы Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы, бир топ жылдар мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын акыйкатчы кызматына талапкерлиги КСДП фракциясы тарабынан көрсөтүлүп жаткан Токон Болотбекович Мамытов. Токон Болотбекович, жана биз программанын жүрүшүндө ошо сизди бир топ мамлекеттик кызматтарда иштегендигиңизди белгилеп өттүк. Анан бүгүн сиз ушул студияга келгенде бүгүн экс-президент Атамбаевдин туулган күнү экен. Ал киши менен байланышыңыз барбы же бүгүн мындай куттуктадыңызбы? Каалайсызбы, каалабайсызбы? Мындай үзөңгүлөш чогуу иштеп калдыңыз? Мен өзүмдүн туулган күнүмдү көп жылдан бери белгилебейм. Ошон маани бербейсиз? Жок, маани берем, бирок маани бербей деле калдым, белгилебейм. Анан бөлөктөрдү деле мында куттуктабайм, чынын айтканда. Жаңы жыл менен, жеңиш күнү менен куттуктайм. Балалуу болсо куттуктайм, свадьба болсо куттуктайм, а бирок бобуреки туулган күнүнө куттуктабайм. Илгери мен чоң энем айтты эле, тоон омкор үйсүп, эмне кылып элди жыргатып ийген сыптым эле туулган күнүн белгилейсиң дегендей, ошол сөздү уккандай белгилебейм мен ошону. Сиз да менди турасызбы? Көп маани бербейм буга. Мен дагы ошондой болуп калат окшойт. Жаш өткөн сайын негизи мындай маани бербей калат экен жеке майрамгачы. Мүмкүн. Ал киши менен байланышыңыз барбы? Көп убакыттан бери байланышым жок. 17-жылы жазындабы бир жылдын башында бир көрдүм, ошо эме мындай а киши президент эмес беле. Ошондо кирип бир топ бобуреки шайлоо жөнүндө, ошондо ассамблеянын жумушу жөнүндө, кичине тышкы ички саясат жөнүндө кичине сөз ой пикир болуп бир жарым саатча 40 мүнөтчө сүйлөшкөнбүз. Жумушка тиешелүү. Ошондон бери көрө элекмин. Кийин бир-эки жолу аракеттенип багы жазылсам, бирок кабыл алган жок. Себеби шайлоо башталды, шайлоодон кийин деп койду, анан ошо менен жолуккан жокмун. Шайлоо учурунда сизди үгүт иштерине активдүү катышкандыгыңызды дагы айтып жүрөт. Негизи бул азыркы кызматыңызга байланыштуу мыйзам жол береби? Жок, бул жерде бир нерсени айтайын. Ассамблеянын негизи бобуреки 10-жылдан кийин мындай шайлоого эч ким пайдаланган жок. Ачык айтайын. Айрым багы этникалык уюмдар, башка улуттунда эме тиги же бул деп угуп калдым, угуп жүрөм. Но бирок мындай илгеркидей багы биринчи, экинчи президентти бирден болсо билесиңер, ассамблея багы демилгечи болуп чыгып эле, форум, курултайды өткөрүп эле, жылдарды узартып, мындайча айтканда конституцияга өзгөртүү кирчи эмес беле, бирок 10-жылдан бери ассамблеяны пайдаланган фактыны мен билбейм. Өзүмдө азыр иштеп атып, мына 3-жыл болот, 3 жыл болот. Мындай мага бирөө да даже СДПК эмес, бөлөк бир партиялар да кайрылган жок, саясатчылар да кайрылган жок. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында депутат болуп үзүрүлүп иштегендигиңизди билебиз. Анан 6-чакырылышка келе албай калгандыгыңыздын сыры эмнеде болду экен? Анткени болбой эле бул чакырылышта сиз мындай жалгыз бир топ салым кошмоксуз да. Ал жерде эми жашырган менен эмне айрым партиялар менен сүйлөшүү болду. Кээ мен жаккан жокмун, кээ мага жаккан жок. Бага күнүмдүк турмуштук эме экен. Анан ошондуктан бөлөк партия менен барып калдым, жана Салымбеков, Мадумаровтар менен. Бүтүн Кыргызстан. Бирок ал жерде өзүңүз билесиңер, бир нече жетпей калды деп кийин багы маарага жетпей калды. Мен ойлойм, колдон келишинче ушул эки партия биригип жакшы эле иштеп, жакшы эле аракет кылды. Эми дайыма эле утууга, жеңишке ээ болууга болбойт да. Ошол кездеги сиз шайлоого чогуу аттанган саясатчылар менен азыр мамилеңиз сакталуубу же мындай? Негизи кырдаалга жараша деле өзгөрөт бекен?
Жок, негизи илгерки Болот Шер, Искак Масалиев, Топчубек Тургуналиев, Азымбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Салымбеков, Субаналиев, Өмүрбек, Аскар Салымбеков, Бегалы Норгозов, жана көп бир топ торун менен мен баягы мындай камчылашып, бычакташып, же бир эметкен алардан да көргөн жокмун, мен да андай мамиле кылган жокмун. Мындай кадимкидей эле көз карашыбыз башка. Саясий көз карашыбыз, же кайсы бир өлкөнүн ички тышкы саясатында айрым маселелерди чечүү боюнча көз карашыбыз башка да, келишпейт. Бирок адамгерчилик мамиле ошол эле Феликс Шаршембаевич Кулов менен башка ар намыстын бир топ депутаттар менен мамилем бар. Мындай саламын түзүк деп койсо болот да. Алдыман чыкса алар, мен салам берем, мен алардын алдынан чыксам алар салам берет. Бир тас торкунга уялбай, качпай, жашынбай эле ачык айкын отуруп эле чай ичкендерибиз көп эле болот. КСДПнын катарында эмес элеңиз да, анан сизден көптөр сурашкан жокпу, эмне үчүн сиздин талапкерлигиңизди ушул КСДП фракциясы көрсөтүп атат депчи? Бул жерде албетте алардын арасында мындай ошол эле комитеттин жыйынында сиздин талапкерлигиңизге ачык каршы пикирин билдиришпесе дагы мындай реплика ыргыткандар дагы болду да. Эми бирок реплика ыргытса дагы аягы колдошту дейсизби? Аягында өзүлөрү деле айтып атпайбы, бирок СДПКнын жалпы фракциянын чечимин колдоймун деп айткан эле ыраазымын. Ошонусуна эле рахмат. Анан СДПК болбосом да, бирок парламентте жүргөндө ата журт менен деле, СДПК менен деле, даже ата мекен менен деле бир эле болчубуз. Биз баягы мындай душман катары, эл душман катары, чыккынчы катары көрчү эмеспиз. Мамилебиз баягы саясат, адамгерчилик мамиле дайыма сактап калыш керек. КСДП партиясынын ошол эле жогорку кеңештеги фракциянын келечеги жөнүндө кандай көз карашта жүрөсүз? Азыр ойлоносузбу? Эмне болот болду экен деген маселе. Мисалы азыр сиздей адамды, саясатчыны эмес, азыр жөнөкөй катардагы угарманды деле кызыктырып калды да. Илгери көп эле мындан бир 5-6 жыл мурун көп эле айтылчу эмес беле, Кыргызстанда партиялардын баары бул бир кишинин партиясы деп. Ооба. Мен ойлойм ошол чын эле го деп. Демек лидер бар, партия бар, лидер жок, партия жок. Азыр КСДП ошол тагдырды кийип турат дейсизби? Лидери бар да. Бирок ал бийликтин тышында, сыртта. Бирок ал эми КСДПнын ичинде деле кичине баардык партияларда эле мындай түз караштар, терс караштар, келишпестиктер, ал баардык партияларда эле бар. Кээ бир партиялар жакшы жылдыздай жанып келип эле анан батыл өчүп калып атпайбы, Кытайдын лампочкасында. Анан мен ойлойм, эгер ушул жерде ар бир партиянын, КСДПнын дагы анын ичинде, эгер баягы негизги партиянын бир ядросу бар. Ошол ядросун түзгөн инсандар кой болбойт экен. Баягы личный амбицияларыбызды мындай сыртка түртүп чыгарып коюп, бул элди ойлойлук, партияны ойлойлук десе, анда КСДП фракциясы партиясынын абалы оңолуп кетиши мүмкүн. Азыр де-факто КСДП партиясынын лидери мурунку президент Алмазбек Атамбаев. Анан ал кишинин кайрадан саясий аренага кайтып келүү мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз? Азыр айтышы бар. Мен ачык айтайын. Бул эмнеге көз каранды? Бул бир топ факторлорго көз каранды. Жеке мамилелерден баштап өлкөнүн ичиндеги саясий процессти кандай нукта өнүгөт мындан ары, ошого да көз каранды да. Ошон үчүн азыр баягы тигинде болуп кетет, мынтип кетет деп айтууга, жаман болот деп, жакшы болот деп деле айтууга азыр өтө оор болуп турат. Мен деле өзүм көзүм жетпей турат. Оңунан кетеби, солго кетеби, но бирок эгер да бир жолу кайталып коюң, жана ядро түзгөн бир 10-15 эле инсан болсо, ошолор эле ситуацияны колго бекем алып эле
анда мында алдыга жылдырып кетиши бу туңгуюктан чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошого барабы, барбайбы, барыш үчүн да бир себептер керек. Ошол эле өнөктөштөрү, шакирттери дейлик, бир кездеги Алмазбек Атамбаевдин тегерегинде курчап тургандардын мамилесин мындай сиз кадыресе көрүнүш катары эле кабыл алдыңызбы, же бул жерде мындай жигитчилдик болгон жок деп дагы ойлоносузбу кээде? Жок, жигитчилдик болгон жок деп айта албайм. Себеби бул жерде партиянын лидеринде көп мындай көз каранды, анын көз карандысына, анын жүрүш турушуна, анын ошол айлана чөйрөсүнө болгон мамиледен да көп таасир этет да. Ошондуктан лидерден көп зависит этирен. Лидер өзүн кандай алып барат, кандай деңгээлге, канчалык ал бийик деңгээлге көтөрсө, ошончолук тегереги да көтөрүлөт. Эгер ал калып тегереги өйдө көтөрүлүп келсе, бул тескери болуп калат да. Же лидер өзүнчө кетип калып, тегереги бөлөк жакка кетип калган, бул да терс көрүнүштөр болот да. Мен ойлойм, ушундай процесстер азыркы учурда ушул КСДПКга кичине бир тиешелүү болуп атабы деген ойдомун. Но бирок кийинки бул КСДПК партиянын жумушун билбейм, бирок фракциясын бүгүнкү күнү баягы бир топ мыйзамдарга демилге болуп, бир топ баягы парламенттин жумушун баягы колдоп алдыга жылгандардын арасында болуп атат. Мен ойлойм, ушул партия алдыга жылып кетпесе да, фракциянын колунан фракция бир топ мындай өзү кадыр баркка ээ болуп кетет го деп ойлойм да. Сизди оппоненттериңиз баягы кайсы бийлик болбосун мындай тилин тапкан, тең салмактуулукту кармаган саясатчы деп айтып алышат экен да. Эгер ал сөз чын болсо, мунун сыры эмнеде? Же бул табиятыңыздан бүткөн мүнөзбү, же болбосо сен мага тийбе, мен сага тийбейин деген бир алтын ортолукту сактап жүрөсүзбү дайыма? Жок, баягы мындай Кудай сөөк болуш керек, тең туш болуш керек, үзөңгүлөш болуш керек, акчалуу болуш керек, анан баягы арыгын чабыш керек, камчысын чабыш керек дегенге мен алысмын. Саясатта көп жыл жашаймын десең, эң биринчи адамгерчиликтүү бол, акылдуу бол, өзүңдүн ой пикириң болуш керек, өзүңдүн көз карашың болуш керек. Анан баягы түз жүрсөң, ал тигинде мындай экен деп сөз айтыла берет, бирок жабылбайт. 3 күндөн жабышпайт да, ал терс мүнөздөр, сөздөр ал 3 күндөн кийин жана кирдей болуп эле өзү эле жанагы кыргызда айтып коет го, жаман шыбактай болуп эле өзү эле урап түшүп калат. Ошон үчүн негизги принцип жана айтып атам, адамгерчилик фактор болуш керек. Экинчи, өзүң көз карашың болсо, анан сен качан керексиң? Сенден идея чыгып турса, сен керексиң. Сен кедей болосуңбу, жарды болосуңбу, ага карабайт. Сен идеяны ошол идея түгөнбөш үчүн, сен керек болушуң үчүн сен өзүң порция менен берип туруш керек экен да. Жок, порция эмес, порция менен идеяны сактасаң, ал идея 3 күндөн кийин дагы алып чыгышы мүмкүн. Андай идеяларды толуктап туруш керек. Андай толукташ үчүн ал көп окуп, көптү билип, мындай билген адамдар менен жүрүш керек. Бай адамдар эмес, бизнесмен, билген, тажрыйбалуу, билимдүү адамдарга жакын болсоң, көп жашаган адамдарга жакын болуп, ошолордун тегерегинде жүрүп, мындайча айтканда чайын сунуп, колуна суу куюп берип турсаң, мына ошондо сен саясатта көп жашайсың. Улантабыз программабызды. Студиянын мейманы Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Болотбекович Мамытов. Мына сизди мен профессионал чекисте бекеринен айткан жокмун. Дегеним, азыркы учурда ушул күч түзүмдөрүндө, өзгөчө улуттук коопсуздук кызматында мындай кадрдык алмашууларга орун берилип атат. Анан дайыма эле бирок эксперттер бул системалуу өзгөрүү керек, кадрлар баарын чечет дейт. Азыркы кадрлар сизди алмысындырабы, жокпу? Эми азыр улуттук коопсуздук кызматында чек ара, коргоо министрлиги, МВД, башка күч структураларында иштеп аткан жаш улан-кыздар, мен ойлойм, билим жагынан алдырбайт. Билим жагынан күчтүү. Бир эле булардын бир кемчилиги тажрыйбасы азыраак да. Тажрыйба жок. Бирок билим жагынан, жумушту билген жагынан булар жакшы эле кадрлар келип азыр иштеп атат. Мен ойлойм, ушул
ушуларды колдоп, ушуларга кичине билген тажрыйбаңды, сунуштарыңды берип турсаң убагында, кеңешип турсаң, сен айтып турушуң керек. Атиги кабыл албай, ал экинчи маселе да. Бирок мен ойлойм, колдоо көрсөтүп, ушуларды бир баягы мындай бир болгон акылыңды айтып турсаң, булар жакшы эле иштеп кетет деген үмүтүм бар да. Азыркы президенттин аракеттерин кандай баалайсың? Коррупция менен күрөш деп атат, бирок айрым учурда ушул жагдайлар качан аягына чыгат деген дагы мындай сын пикирлер айтыла баштады да. Эми бу ишини көп жылдан бери билем да, баягы илгери бу иши президент боло электе эле мен деле билчү эмесмин. Бу иши депутат, айыл чарба министри, губернатор болуп жүргөндө президент болуп каларын. Бирок аралашып бирге чечтик. Бирок мен бир нерсе, бир 2-3 фактыны бу ишиге мындайча айтканда баа берип калдым да. Аны жашырбай эле бу киши губернатор болуп жүргөндө деле айткам. Бул 2010-жылы окуяларда, Каргашалы окуяда губернатор болуп июнь окуяларында качып кетпей, мындайча тиякты карап, оң жагын карап, сол жагын карабай, артын карап кылчактабай, бу киши ошол жерде чечкиндүүлүк көргөзүп, ошол кезекте Ош университеттин кыздарын сактап, убагында чара көрүп, ошолорду аман алып чыгып кеткени, Ош шаарына баягы айыл райондордон балдар келип кирип атканда ошолорду тоздуруп, түшүндүрүп, кайра таратканы бул аябай көп. Баягы улуттар аралык жана козголоңду басканга бу кишинин салымы өтө чоң. Ошол аппараты менен, замдары менен бу киши ошондо күн түрдө жүрдү. Себеби мен комиссиянын төрагасы болуп билем. Экинчи, бу кишиге там бергеним, бу киши баягы биздин анклав бар эмеспи, Оштун жанында, Кыргыз-өзбек чегарасында. Ошол барактын адамы, элдери кыйналып атканда, ошондо мен өкмөттө элем бу киши губернатор, бу киши экөөбүз барып, ош жерде көп убакыттан бери чечилбеген көмүр, медицина, продукты, туугандарына келип кетиш, суу, жер, жаңы жер бөлүп берген маселелерин бу киши ошондо чечип, анан ошондо мен билем, эмгиче азырда эстейм, элге кайрылып барактын жерде. Аланан туугандарым ушул кыргыз жери тыштап кетпегиле, мен тияктан жер берем, балдарыңар барып, баягы тамсала берсин, бирок силер ушуну кармап тургула, биз муну айласын таап, бул биздин жер, сүйлөшүп, жугулантып, бир айласын табабыз деген. Мына ошондо бир топ эл ошондо дем бергенде, ошондо эл калып, мына бүгүнкү күнү база барак бар. Азыр алмашып бергиле деп атат. Мына азыр алмашып эметип алабыз. Ойлоп көргүлө, чыгып кетсек ал жерди басып алмак. Ушундай фактылар бар да. Мына депутат болуп жүргөндө биз да көп мыйзамды парламент өткөрөбүз да, ошондо кайрылганда да бир топ ошол коопсуздук, коомдук тартип боюнча мыйзамдарды бир топ демилге көтөрүп, бу киши ошондо бир топ мындай жардам берген да күч структураларга дагы. Дагы бир коомчулуктун бүйүрүн кызыткан жагдай жөнүндө сурагым келип атат. Сиздин мындай айрым бир парламент өкүлдөрү бир эмес эки ишти бирдей аркалап айлык акын алып атат. Анан баягы бирөөнүн чөнтөгүндөгү акчаны санаган туура эмес көрүнүш, бирок ошо сиздин чөнтөгүңүздөгү пенсия боюнча алган, анан жанагы чин боюнча жана башка каражаттарын дагы алып атат деп күнөөлөп жүрүштү. Андан кийин эми болсо акыйкатчылыкка талапкерлигиңиз көрсөтүлүп атканда жогорку кеңештин спикери менен бирдей айлык акы алат экен. Демек эмне каражат жагында ойлонуп атабы деп сурап атышат да. Эми менде бизнесим жок. Жол эмгиче алып чыкмак. Мен коррупцияга малымсам, аны деле жазып чыкмат. Ошолор табылбагандан анан жанагылар жазып атат да. Бул бир. Экинчи, эмги чин званияны алганда, азыр болсо зам болуп, министр болуп эле 5 айда алып атпайбы? Мен 5 жыл жүргөм звания албай. Ошону эски унутуп калды да баары эле. Ойлойт, мен ушинтип жок, менде ушундай узак жолду баскам. Эми жанагы пенсия, генералдык персоналдуу пенсия алам. Ал жашырбайм, өтө жогору бийик пенсия. Анан ассамблея бул коомдук уюм. Бюджеттен бир да тыйын албайт. Анан айрымдар ушуну билип эле жөн эле эл бир топ түшүнбөйт. Ошол эл билбейт, териштирмек жүрбөй мынтип коелук деп эле анан айтылган сөздө бюджеттен бир да тыйын ассамблея албайт.
мына азыр бюджетти Кыргыз Республиканын бюджетин карасаңыз ассамблеяга мынча миллион сом болуптур, бөлүнүптүр, бир жылда каржыланыптыр деген статья жок да. Ошон үчүн мунун баары болбогон иш. Акыйкатчынын айлыгы канча болот экен, кызыгып көрдүңүзбү? Мен кызыккан жокмун чынын айтканда. Анан азыр сиз да айтып атасыз жанагы төраганын айлыгындай деп, мен өзүм да таң калып атам. Төраганын айлыгы деле өтө жогору эмес, депутаттардан анча мынча эле айырмаланат. Депутаттар канча айлык алат орточо эсеп менен? Депутаттар не орточо менен? Депутат болуп жүргөндө канча алчу элеңиз? Где-то айрымдары эми стажга жарата. Анан жана доктор ученый намы болсо ага кошумча алчу стажы, ошолор кошулганда мен өңдөлөр өйдөрөк алчубыз. Бир 35-40ка чейин. Кээ бир жаш депутаттар 25-тин тегерегинде эле алышчу. Андан деле көп алышчу эмес. Азыр деле көп кошулган жок болуш керек. Төрага ошондон анча мынча бир опытный депутат бизден анча мынча эле бир көбүрөөк алчы, чынын айтканда. Албетте, министрлерге караганда көбүрөөк алат деңизчи. Соңку суроону берейин. Азыр эми талапкерсиз акыйкатчылыкка. Муну парламент тагдырыңызды чечет болуш керек. Ал эми келирки шайлоодо эгер акыйкатчы болбой калсаңыз, кайрадан парламентке келүү каалооңуз канчалык болду экен? Саясат баары бир азгырып турат да, болбой эле. Эми парламент шайланып калсамбы азыр акыйкатчылык? Болбой калсаңыз, анда кийинки шайлоого барасызбы? Эми шайланбай калсам, азыр иштеген ассамблеяда жумушумду улантып иштей берем. Эми парламенттик шайлоодо 2 жыл бар, ага чейин ким бар, ким жок, Кудай өзү билет. Эми жашап көрөлү. Вот парламентте албетте бул жерде жаштарды негизи түртүш керек. Бир парламенттин бир 40-50% жаш кылыш керек. Чоң рахмат. Анда бүгүн келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Эми канчалык деңгээлде ачык жооп бергендигиңизди азыр угарман коомчулук өзү баалайт болуш керек. Бирок сиз өзүңүз билдиргендей ачык болууга аракет кылдыңыз окшойт. Ыраазычылык билдирейин анда сизге. Рахмат, аракеттенбей эле ачыгын эле айттым. Рахмат сизге. Ушуну менен бүгүн эртең программабызды жыйынтыктайбыз. Студиянын мейманы Кыргызстан Эли Ассамблеясынын төрагасы Токон Болотбекович Мамытов болду. Ушуну менен уктуруубуз жыйынтыкталат. Алдыда болсо Марал радиосунун түз эфирдеги уктуруулары эфирде улантат.